Бүгүнкү чыгарылышта ырчы Айнура Салахидинова тойлордо ырдаганды сагынганын жазып талкууга калды. Айзада Жамгырчиевага съемка учурунда күтүлбөгөн кол салуу болду. Анжелика: особнягымды $280 000 алгам, сатсам $1 миллион сатам. Гүлназ Чыныбек кызы карантинде өз колу менен дарбаза курууда. Нурлан Насип накта фокус көрсөттү, күйөрмандары ыраазы. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ырчы Анжелика учурда жашап жаткан особнягы тууралуу айтып берди. Тилдеп ким алып берди дебей, кот болсун деп айтыш кыйын. 10 жыл бою төлөп кутуламбы же эмки жылы сатамбы, эч кимдин иши болбошу керек. Башка жаңылык же жокпу? Үй $1 миллион бааланбайт. Буюрса ипотеканы жапсак $1 миллион коюп, кыялыбыздагы үйдү курабыз дейт ал. Ал эми бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Акыркы кезде Кыргызстандагы карантинге байланыштуу бардык оюн-зоок иш-чаралар токтоп турган кез. Той топурларга да убактылуу тыюу салынды. Жалаң той топурларда ырдап акча тапкан чыгармачыл ырчылар үйүндө отуруп жакшы күндөрдү эстеп Instagram баракчаларына жазып, айрымдары эски видеолорун жүктөп атат. Ал эми эстрада ырчысы Айнура Салахидинова тойлорду сагынганын, бирок алардын жумушу сентябрда гана башталарын Instagram баракчасына жазган. Эмне десеңер ошо дегиле, бирок тойлордо ырдап жүргөн күндөрүмдү сагындым. Акырындап жумуштар башталып келе жатат. Биздин жумуш эң акырында сентябрда башталат дейт го. Мейли эми эң негизгиси элимде аманчылык болуп, эч ким оорубай, ушул жаман илдеттен эртерээк кутулсак баар болот. Бирок үйдө азыр зериккенге убакыт жок. Кошумча жумуш таап алгам. Үй тиричилиги жөн эле ойлорумду жаздым. Ырчы айымдын бул жазганын кубаттап, карантин бүтүп, тойлор башталса экен деген пикирлери жазышса, айрымдары ырчыны талкууга алып, азыркы абалдан аман эсен чыгып алалычы, мурдагыдай той топурлар болбойт, бүттү деген сыяктуу пикирлерди жазышууда. Бирок жалпы жонунан ырчынын жакшы тилектерин коштогондор арбын болду. Салам достор, КТРКдагы жумуш бүттү. Азыр болсо башка жумуштарды бүтүргөнү акырында деп бардым. Ким бул? Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева КТРКдан съемкадан чыгып келе жаткан жеринен башына кара мүшө кийгизип коркутушкан. Бул убакта алып баруучу адаттагыдай Instagram баракчасына видео тартып бара жаткан. Жамгырчиеванын башына кара мүшө кийгизилген видео соц тармактарга жайылып кеткен жана кабатыр болгон күйөрмандары ага жаза башташкан. Акыры алып баруучу бул жөн гана тамаша экенин жана бул пранкты досу билгизбей керип жасаганын түшүндүрүп, бирок чындап коркуп калганын айткан. Эскерте кетсек, акыркы убактарда коомчулукта пранк деген түшүнүк пайда болуп, социалдык желелерде ар кандай жүрөктүн үшүн алган ыкмаларды колдонгон видеолор тарап калды. Ошол пранкты колдонгондор алгач ошол каарман кылып тандап алган адамдын коопсуздугу тууралуу ойлошпойт. Бирок оюндан уут жыгат болуп, дүйнөлүк статистикада ушундай пранктардан каза болгондордун саны өсүүдө. Ал эми сиз бул пранкка кандай карайсыз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз. Кыргыздын популярдуу эстрада ырчысы Нурлан Насип өзүнүн Instagram баракчасына бала кезекти эске салган күлкүлүү видео жарыялады. Ал видеодо ырчы Уолт Диснейден ашып түшкөн трюк көрсөтүп, күйөрмандарынын көңүлүн көтөрдү. А сизге бул трюк жактыбы? Жакса, комментарийге оюңузду калтырып, видеону досторуңузга бөлүшүңүз. Кыргыз эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы карантинде өз колу менен дарбаза куруп жаткан видеосу менен бөлүштү. Ал кичинесинен атасына жардам берип чоңойгонун айтат. Кызга 40 өнөр аздык кылат. Кичинемден атамын жардамчысы болуп чоңойгонумун пайдасы тийип калат. Ал эми ырчы айымдын күйөрмандары ага кабатырланышып, этият болуусун өтүнүп жатышат. Ал эми сиз ушундай назик айымдар эркектин жумушун кылганына кандай карайсыз? Эгерде оюңуз менен бөлүшкүңүз келсе, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.